Белгисиз заттан уланган окуучуларды облустук оорукананын өмүр сакчылары дарылашууда. 7 окуучунун бирөөсү реанимацияда жатса, 6-оосу балдар бөлүмүнө жаткырылган. Дарыгерлердин айтымында бейтаптардын абалы жакшы, бирок кандай заттан уланганы белгисиз бойдон калууда. Ошондой болсо да акылачандар керектүү болгон дары-дармектерди өз убагында беришкен. 6-оосунун состояниясы, абалы стабилдүү, жакшы. Бирөөсү азыр реанимация бөлүмүндө, абалы жакшы, бирок көзөмөлдө турат. Бизге чейин аныктады дейт, эмнеден уланды, аныкталган эмес болсо сиздер кантип дарылап атасыздар? Бул азыр ошол бир эми муну ошол жака барып мектептен да барып көрүп келишиптир. Бул ошол бир азыр белгисиз кийин барып көргөндө ошол жыт жок болуп кетиптир да, анан баягы күйүп жок болуп кетти. Бужум орто мектебинин 7-Б классынын бир окуучусу тыныгуу учурунда сырттан алып келген белгисиз затты күйгүзүп, жытына чыдабай сыртка чыгып кеткен. Тыныгуудан келген 21 окуучу түтүндөн өздөрүн жаман сезе башташкан. Алардын арасынан 7 окуучунун абалы башкаларга салыштырмалуу ошол учурда эле оор эле дейт мектеп директору. 7-Б классынын окуучулары окуган бөлүмүндө болгон. Саат 3-төн 10 мүнөт өткөн, 3-төн 15 мүнөт өткөн чамасында. Анан ошондо бир окуучу ошо бир нерсени, баягы пиротехника сыяктуу нерсе кайсыда болот, ошону кызыгып, ойноп ошо класста күйгүзгөн. Ошо 21 окуучунун бир арасынан жалаң кыздардан 7 кыздын абалы бир аз оор болду ошо мезгилде. Ал эми калган 14 окуучу үй шартында дарыланууда. Алардын абалын класс жетекчиси көзөмөлдөп турат экен. Билим алабыз деп барып, күтүүсүз жерде мындай абалга кабылган окуучулардын окуясы айылдыктарды кабатырга салды. Мындан улам өз балдарын мектепке жиберүүдөн кооптонуп калышканын айтышууда. Мугалимдер карабаса, балдарыбыз ортодо жаман неме абалга түшүп кала берсе жакшы эмес да. Муну мугалимдер караш керек. Мектептен чыккандан кийин, үйгө келгенден кийин аны ата-энелер карашыбыз керекчи. Ата-энелер балдарга жоопкерчиликтүү. А мектепке баргандан кийин мугалимдер жоопкерчиликтүү. Мен коркуп калдым мисалы. Бул окуядан соң зыяндуу затты күйгүзгөн окуучуга карата түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ал эми мектеп жетекчисине болсо райондук билим берүү бөлүмү чара көрөрүн билдирди. Буга биринчи кезекте жетекчилик тарабынан мектеп имаратынын ичинде окуучулардын жүрүм туруму толук көзөмөлгө алынбагандыгы себеп. Бул жерде окуучуга карата жоопкерчилик чарасы колдонулбайт. Окуучуга түшүндүрүштөн жүрөт. Ал бала анын атасына деле айттык, ата-энелер да келишти, бардык ата-энелерге айттык, мына болбосун деп. Ал эми директордун маселесин биз жыйында карайбыз албетте. Тарбиялык иштер бизде өз учурунда болуп турат, айтылат, эми бала балалык кылып коюптур да, ошонун үчүн дөөнө салып келиптир. Бул жагынан жакшы, мында эч кимге оорчундуу зыян келген жок, Кудайга шүгүр. Мугалимдердин окуучуларга болгон жоопкерчилиги солгундап кеткендигин бул окуя дагы бир ирет далилдеп отурат. Буга чейин да Баткен шаарындагы Кызыл Жол орто мектебинде сабак учурунда окуучуларды сыртка калтырып коюп, мугалимдер чогулушта жүргөнүн чагылдырган элек. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.